Yoko Baby жалаягынын негизги милдети наристенин терисине кургактыкты камсыздоо. Япон технологиясы менен жасалган гипоаллергендик Yoko Baby жалаяктары теридеги нымды калтырбай баарын соруп алат. Жумшак жана дем алдырып турат. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Адамды көзү барда баркташ керек, көзү барда сыйлаш керек, алардын эмгегин көзү барда айтыш керек деп көп эле айтабыз. Ушул нерсе менин башыман өттү да. Окуучуларым менен бирге Сонунго деген бир кичине китеп дүкөн ачтык. Анан ковид болуп Чубак ажынын көзү өтүп кетти. Чубак ажынын көзү барда китептери өтпөй турчу. Көз өткөндөн кийин дүкөнгө элдин баары келип эле Чубак ажынын китеби барбы? Чубак ажынын китеби барбы деп сурай башташты. Китепти алып келип коебуз. Китеп түгөнөт, кайра келип сурайт. Андан кийин Элмирбек досумдун үй бүлөсү китебин чыгарды, аны алып келип койсок деле Элмирбектин китеби барбы деп сурашат. Алып келип койсок түгөнүп калат. Алардын катарында менин китебим турат. Анан мен окуучумду карап айттым, ушу менин китебим деле өтүп кетишин каалайсыңбы десем, окуучум түшүнбөй калды да. Албетте бул мен тамаша катары айттым окуучума. Негизи адамды көзү барда баалашыбыз керек экен. Көз өткөндөн кийин андай экен, мындай экен, укмуш экен деген көп деле бийиктикке арзыбайт го деп ойлойм да. Жекеле мындай атактуу адамдар эмес, көзү барда бир тууганыңдын кадырын бил. Көзү барда ата-энеңдин кадырын бил. Көзү барда тууганыңдын, жалпы эле замандаштарыңдын, ушул жаркыраган жашоодо тааныштарыңдын кадырын билип, алардын эмгеги болобу, кандай иш болбосун көзүнчө баалап айтышыбыз керек экен. Негизи биз адамдардын ийгилигин көрө албай, ичи тарлык кылганга аябай жакын экенбиз. Бирөө оңолуп келатса, бир ишкерлик кылып, жакшы бир иш баштаса, сөзсүз көрө албай, азыркы ааламдашуу доорунда интернетке жазып, ар кандай туура эмес мамилелерди кылат экенбиз да. Илгери бирөө дагы өзүн тарбиялап, жетиштирип, оңдоп, жаңы жашоо баштап, даанышмандык даражага жетиптир. Аны тааныгандар, ой, сен кечээ эле антчу элең, минчү элең, эми бүгүн кыйын болуп калдыңбы десе, баягы даанышман тигилерге карап туруп, мындай деген экен. Мен мурдагы каталарымды, туура эмес ой пикирлеримди, күнөөлөрүмдүн баарын топтоп, талаадагы таштандыга алып барып таштадым. Жаңы жашоо баштадым. Эми таштандыны барып казып чукулай берүү жоорулар менен иттердин милдети, аларга жарашат дептир. Урматтуу бир туугандар, кандай учур болбосун дагы биз жооруларга, иттерге окшобой, кандай гана учур болбосун колдошубуз керек. Бирибизди бирибиз жакшы көрүшүбүз керек. Имам Газалидин айтуусуна караганда, бир адамды көзүңдүн кыйгы менен эле жаман көрүп карап койгонуң амал дептериңе бул кыйбат кылды деп жазылат дейт. Демек, биз кыйбаттан, ушактан, бардык жамандыктан алыс болууга аракет кылалы. Алла Таала баарыбызды жамандыктардан сактасын. Бирибизди бирибиз колдойлу, бирибизди көзүбүз барда жакшы сөздөрдөн айталы, сүйөлү, сүйүлөлү. Ата-энебизди тирүүсүндө баркташыбыз керек. Алардын жанында көбүрөөк болгонго аракет кылышыбыз керек. Апаларга арналган эле бир күнү майрамга шылтоолоп барбай, дайыма апабызды, атабызды сыйлап, барктап, кубансак, жылмайтсак, сураган нерсесин берсек, бул ата-энени кубантканыбыз. Бирөө мага жазган эле илгери. Мени атам дайым эле уруша берет, ташап кеттим. Не кылсам, агай кеңеш бериңизчи дейт. Мен өзүм 7 жашымда атамдан калганмын. Аны ага мен жаздым. Менин атам тирүү болуп, азыр союл менен сабаса деле мен макул элем, жыргайт элем десем, пауза болуп туруп, анан жазыптыр. Агай, мен ойлонуп көрдүм, түшүндүм деп. Ал бала түшүндү, атанын кадырын. Демек, жаныбызда атабыз, апабыз кандай абалда болсо дагы биз сүйүшүбүз керек. Кыргызда жакшы сөз бар, макал. Ата-энең жинди болсо байлап бак дейт. Кандай абал болсо да ата-энебизди ардактайлы, барктайлы. Мен кандай баркташ керек, кандай даңкташ керек, менин да сөзүм жетпейт. Буга барды акындардын, бардык чечендердин сөзүн артка калтырдып, пайгамбардын хадиси турат.
бейиш энелердин таман алдында дейт. Ушул сөз жетиштүү деп ойлойм. Достун кадырына жетиш керек. Желалидин Руми Мевлананын жакшы сөзү бар. Айыпсыз дос издесең, достуз каласың дейт. Ар бирибиз кемчиликтүү жаралганбыз, ошондуктан досубуздун кемчиликтерине көз жумуп, кыйшайып барса түздөп, жакшылыкка чакырып, дайыма бирге ала жүрүшүбүз керек. Ооруп калса, жакшы сөзүбүз менен дары болушубуз керек. Мыкты дос болгондор муну жакшы түшүнөт деп ойлоймун. Эч качан сатып кеткен достордон болбошубуз керек. Бир туугандардын кадырына жетүү дагы бул ар бир адамдын милдети деп ойлойм. Өзү кызыктай бир уяда чоңоюп, талашып тартышып, бирге жатып, бирге ойноп жүрүп, кийин ар бирибиз өзүнчө үй бүлөлүү болуп кеткенде өзүбүздүн арбайыбыз согуп калат экенбиз. Өз үйүм, өлөң төшөгүм, өзүңдүн балдарың менен, өзүңдүн үй бүлөң менен бөлөксүң. Бирок ошонун катарында унутпай бир туугандарыңдын ал-абалын сурап турушуң керек. Эч болбосо күндө окуган намаздарыңда атын атап бир туугандарыңа дуа кылганың бул эң жакшылыктын белгиси. Yoko Baby жалаягынын негизги милдети наристенин терисине кургактыкты камсыздоо. Япон технологиясы менен жасалган гипоаллергендик Yoko Baby жалаяктары теридеги нымды калтырбай баарын соруп алат. Жумшак жана дем алдырып турат. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук.